Саламатсыздарбы, биз сиздер менен натыйжа эмнеден көз каранды ошол темага сулап кетебиз. Демек, кийинки көрсөткүч бул биздин айталы психологиябыз. Көпчүлүк учурда ийгиликтин негизги сырларынын бири бул биздин психология. 80% учурда биздин психология натыйжага жетишибизди, жетпешибизди чечет экен да. Ал эми 20% бул биздин жөндөмдүүлүктөр, биздин эмнени жасай беришибиз, кантип эмне деген суроого жооптор. Ал эми биздин психология бул 80% учурда ийгиликке жеткирет экен. Бул эмне? Биздин ичибизде дайым диалог, дайым ички дүйнөбүз чечип турат, ички диалог болуп турат. Биздин ичибизде дайым эки көз караш бири-бири менен согушат, талашат. Бул кандай көз караштар? Бирөөсү жеңүүчү мен утам деген көз караш. Экинчиси болсо мен коркокмун, мен жете албай калам, мен кыла албай калам деген көз караш. Бизде жеңүүчү мен жана коркок мен жашайт. Экөөсү тең бир убакта. Болгону ар кандай ситуацияда ар кимиси жеңип турат. Эгерде сиздин жашооңузда көпчүлүк учурда коркок мен жеңип аткан болсо, анда бул балким сизде адат болуп калган болушу мүмкүн. Сиз ошону угуп акыры ошол толук менен сизди башкара алган болушу мүмкүн. Бул кандай эме? Коркок мен дегенибиз бул мен колуман келбейт, мен оратор эмесмин, мен адамдарды кайдан табам, мен колуман келбей калсачы, болбой калсачы, анан болбой калсам эмне болот деп жалаң болбой калса деген көз карашты карай турган мен. Ал эми жеңүүчү мен болсо, мен буга чейин монун колуман келди го, бул колуман келди го, бул оптум бар да, бул жакта мен үйрөнүп алсам болот. Эгерде колуман келбей калса, зато мен жасай берип акыры үйрөнөм да, үйрөнүп алгандан кийин колуман келе баштайт да деген мен. Демек, ошол иштин жакшы жагын караган аракет кылуу. Жана мен муну эмне максатта жасап атам? Мен неужели ушинтип жашап жүрүп 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өмүрүм өтүп кетиш керекпи? Бирок жасабасам деле баары убакыт өтүп атат да деген көз карашта карайт экен да жеңүүчү мен. Жеңүүчү мен ал дайым жеңгиси келет, дайым ар кандай ситуацияларды туура пайдалангысы келет. Ал эми коркок мен толтура себеп алып келтирип койсоң дагы мен колуман келбей калса деп тура берет. Эми сиз жашооңузда кимиси басымдуулук болуп турат? Ошону карасаңыз болот экен да. Бул боюнча бир притча. Индеец өзүнүн небересин тарбиялап атат экен. Улум эсинде болсун, сенин ичиңде дайым эки карышкыр жашайт. Бирөөсү коркок, жаман карышкыр, экинчиси болсо күчтүү, жакшы карышкыр дейт. Бирөөсү сени күчтүү кылат, утуучу кылат, бирөөсү сени дайым багат, сени ачка калтырбайт. Бирөөсү дайым кандай гана ситуация болбосун ошодон чыгып кеткени аракет кылат. Жана ал боорукер, ал айкөл, ал шаңдуу, ал өзү ишенген дейт. Ал эми экинчи карышкыр болсо ал коркок, ачкөз, ал ичи тар, көрө албас. Жана ал жалкоо дейт. Экөөсү дайым күрөшүп турат, ошо экөөсүн бирөөсү утуп турат экен. Чоң ата айтыңызчы, кимиси утат десе айтат экен. Сен кимисин баксаң, ошол себептен биз дагы коркок менди дайым багып жүргөн болсок, ошого биз адат кылып алган болсок, ошол дайым утуучу болуп калат. Ал эми биз тескерисинче жеңүүчү менди бага баштасак, акырындык менен жеңүүчү мен күчтүү болуп чоңой баштайт дагы, ал жеңүүчү мен жеңе баштайт. Сиздин мээңизде жеңүүчү психология басымдуулук кыла баштайт. Ал эми коркок менди боло берсеңиз, сиздин мээңизде коркок, эч нерсеге жете албаган, өзүнө ишенбеген мен ута баштайт. Эгерде сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз, менин каналымда мен өзүмө ишенбейм аттуу видео бар, ошону көрүп көптөгөн куралдарды алсаңыз болот, көптөгөн сонун приемдар бар. Жана өзүңүздү түшүнүүгө жардам берет, жана өзүңүзгө өзүңүз баа коюуга үйрөтө баштайт. Ошол видеону көрүп чыгыңыз. Биз дагы темабызды улантсак, негизен эки психология дайым күрөшүп турат дедик. Анан бул ошол эле учурда адат да. Эгерде биз айталы 1 ай бою, 2 ай бою жалаң коркок менди кылып жүрсөк, анда биз адат болуп калат дагы. Биздин мээңизге сиңип калат, автоматтык түрдө өзүнөн өзү ошол коркок мендин үнү чыга баштайт. Ал эми биз тескерисинче 2 ай бою өзүбүздү кыстап, эгер биз буга чейин байкасак, коркок мен басымдуу кылып атканын эгерде түшүнсөк, анда биз эмне кылсак болот? Албетте биз жеңүүчү менди бага башташыбыз керек. Кантип? Ийгиликке жеткен адамдардын окуяларын тынбай окуп туруп. Улам жаңы биздин бизнесте канчалаган адамдар ийгиликке жетет, канчалаган адамдар өз турмушун оңдоп атат. Ошол сиз эле жашаган шаарда болушу мүмкүн, сизде эле абалда болушу мүмкүн. Балким сизден дагы начар абалда болушу мүмкүн. Бирок ага карабастан алар жетип атат. Эмнеге? Эмнеге дегенде алардын каалоосу өтө күчтүү. Алардын жашоого болгон умтулуусу өтө күчтүү. А бул кайдан келип атат? Бул жаралганда келип аткан жок, бул адат. Адаттар жөндөн-жөн пайда болбойт. Адаттар биз өзүбүздү кыстап жасай бергенде гана адаттар пайда болот. Демек сиз дагы жеңүүчү менди угуу бул сиз үчүн адат болуп калыш керек. Ошол нерсени сиз адат кылып алыңыз. Сизде кандай бир проблема, кыйынчылык болгондо коркок менен сүйлөй башташ мүмкүн. Ошол учурда айтыңыз, сен кимсиң өзү? Да кана эмнени айтайын деп атасың? Лох. Отура бер дальше, мен сени укпайм деп туруп, жеңүүчү менди уккан аракет кылыңыз. Жеңүүчү менди багыңыз тынбайт. Ошол жеңүүчү мен ута баштаганда сиз ичиңизде күч пайда болот. Ал эми эгерде коркок мен басымдуулук кылып атса, анда сизде кандай проблемалар болот? Албетте, подобное притягивается к подобному деген мыйзам бар. Купуя сыр фильм көргөндө түшүнөсүздөр. Сиз эмнени көп ойлочу болсоңуз, Кудайбы жогорудан аламбы сизге ошол нерсени бере баштайт. Мокул заказ берип атасыңбы? Ал деп сизге бере баштайт. Ошол себептен
сиз коркок менди кое берсеңиз, сизде проблемалар, кыйынчылыктар дагы да келе берет. Ал эми сиз жеңүүчү менди уга баштасаңыз, сиздин жашооңуз акырындык менен өзгөрө баштайт. Сиздин жашооңузда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр келе баштайт. Сиздин жашооңузда сиз издеген адамдар келе баштайт. Сиз издеген адамдарды сиз таба баштайсыз жана лидерлерди таба ала баштайсыз. Экинчи жактан көпчүлүк адамдардын башында сканер бар. Сканер. Алар сканер менен сизди сезет да, сиз кандай экениңизди сезе баштайт. Элестетиңиз, сиз ошол коркок менди угуп жүрүп көнүп калдыңыз, ошол адамдарды чакырып атасыз. Кел, мен бизнесиме кел, мен бизнестин сонун, биздин бизнесте биз мол адамдар, бул адамдар ийгиликке жетип атат деп айтып атасыз, бирок ичиңизден коркок менди угуп атасыз дагы. Кыйында бирок, анан бул адамдын колунан келбей калсачы, болбой калсачы деп атасыз. Ал адам ошол нерсени сезет дагы, кача баштайт. Жашоодо, турмушта деле көңүл бурсаңыз, биз өзүнө ишенбеген, жана коркок, наалый берген, нааразы боло берген, баарына, өкмөткө, жолдошуна, апасына, ата-энесине нааразы боло берген адамдын жанында биз жүргүбүз келбейт да, көп жүргүбүз келбейт. Ал эми ошол нерсени нааразы кылбастан өзүн башкара билген, жакшы нерселерди сүйлөп, жакшы нерселерге умтулуп, дайым шаңдуу болууга аракет кылып, кыйынчылыктарга карабастан аны жеңүүгө аракет кылып, жакшы маанада жүргөн адамдардын жанында биз болуубуз керек. Жана алардан биз суктанып, алардан биз үлгү алабыз. Жана алардан биз тамшанабыз. Алар менен биз бирге болуубуз керек, алардан биз үйрөнүүбүз керек. Жашоодо деле ушундай экен, эгер сиз коркуп менди кое берсеңиз, анда тез аранын ичинде бат мүмкүн болсо жеңүүчү менди өстүргөнгө аракет кылыңыз. Жеңүүчү менди психологияңызда багыңыз, ошол күч алсын, ошол басымдуулук болсун. Ошондо сизде ийгилик жана натыйжа боло баштайт. Эгер видео жаккан болсо лайктарды басабыз, тааныштар, коллегалар менен бөлүшүп чыгабыз, жана каналга катталабыз.